мындай көп жерде мындай юг жак өнүгө элек. Чын мен бетиңерге эле айтайын, мындай Ош жалалап Баткен өнүгө элек болот. Балким сен Баткен же Ош бир жактан болуп турсуң, бирок мага чын жүрөктөн жакпайсың. Сыдыман каймана аты менен коомчулукка белгилүү болгон Элмер Сыдыманов 18 февралда Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Белгилей кетсек, Сыдыман социалдык тармакта хейтерлери тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нараазычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313 берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак Супер KG. Москва метросунда коронавирус темасында оюн уюштурган тажикстандык Караматулла Жабаровго тартылган айып катаалдаштырылды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги билдирди. Маалыматка караганда, Караматулла Жабаров баштагыдай бейбаштык эмес, атайлап уюштурулган бейбаштык үчүн айыпталууда. Тергөө бул ишке бир нече киши катышкан деп эсептейт. Жаңы айыптоо боюнча Жабаров 7 жылга чейин эркинен ажырытылышы мүмкүн. Буга чейин Москва шаарынын Черемушкинский соту тажик блогерин 1 айга камоо чечимин чыгарган. Ал 8 февралда кармалган. Орусия Ички иштер министрлиги билдиргендей, 2 февралда Москва метросунда жаш жигит кокустан эс үчүн жоготуп койгондой түр көрсөткөн. Шериктери анын коркунучтуу вирустук инфекциясы бар экенин айтышып, жүргүнчүлөрдү дүрбөлөңгө салышкан. Кийинчерээк бул учур тартылган видеоролик интернетке тараган. Учурда Кытайда жайылган коронавирус 2000ден ашуун кишинин өмүрүн алды. Миңдеген адамдар инфекцияны жуктуруп алышты. Булак Назар Ньюс KG. Жыйырма 7 февралда Москвада Кремль сарайында Кыргызстан менен Россиянын артисттери бекер концерт берет. Ага эки мамлекеттин башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путин келет. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Концертте эки өлкөнүн эл артисттери, ансамбльдери жана бий топтору өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Билеттерди Москвадагы кыргыз коомдорунун лидерлери аркылуу же элчиликтен 25 февралга чейин аты жөнүңүздөрдү берип алсаңыздар болот деп айтылат маалыматта. Концерт саат 16:00 башталып 18:00 чейин улантылат. Кремль сарайына паспорт же билет менен гана кирүүгө болот. Булак Барометр KG. Кастинг аркылуу алып баруучулукка өтүп кеттим. Сиздерге окшой эле анан ошондон ары алып баруучулукта улантып кеттим. Мына быйыл 12 Супер алып баруучу Нурзат Токтосунова мындан ары мамлекеттик иш-чараларды улуттук кийимчен алып барат. Ал Супер KG порталына көп жылдардан бери пландап жүргөн тилеги ишке ашканын билдирди. Мындан ары мамлекеттик иш-чараларды элече кийип алып барам. Ал эми тойлор боюнча ичимдик болбосо алып барам. Ичимдик бар жерлерде токтотом, дейт алып баруучу. Белгилей кетсек, Нурзат Токтосунова көңүл ачуучу Хит Парад Браво телеберүүлөрү менен коомчулукка белгилүү болгон. 2013 жылы ага Супер Инфо гезитинин тандоосу менен заманыбыздын супер алып баруучусу намы ыйгарылган. Токтосунова акыркы жылдары тойлорду, мамлекеттик иш-чараларды алып барып жүргөн.